коллаборация года болот да. Именно себеп свежий. Кайсы тасманы көрөбүз буюрса? Буюрса 16 октябрдан баштап 2 жаш киносун көрөбүз. Күтүп атабыз биз дагы. Аябай премьерасын. Аябай оор кастинг болду окшойт э. Аябай оор кастинг болуп, мындай режиссер ким болду? Алтынбек Казакбаев. Алтынбек Казакбаев биздин жакшы досубуз. Башкы каармандар Мадалена Арнисова, Нуркул Адылбеков, Арнис Кырмышев, Альбина Имашева, Аруке Абдрахманова, Асман Абдрахманова тоже тартылды э. Тоже тартылды. Баян да тартылды. Кастинг директор ким болду деген? Нуркул өзү болгон окшойт. Ошондой состав менен силер биринчи жолу тартыласыңар, туурабы? Полный үй бүлө состав менен. Кандай болду? Өзүндө площадкасында кандай болду? Негизи кыскача айтып кет биздин көрүүчүлөрүбүзгө эмне жөнүндө тасма болот? 2009-жылы таанышкан парочка менен 2025-тен папам мамамдар 16 жыл болот да үйлөнгөнүнөчү. 2009 үйлөнгөн болот. Анан артка түшүп калышат 2009-га. Анткени бири-бири менен кырылышып, ажырашабыз, арка берке болушат да 2025-течи. Бири-бирин уже түшүнбөй, уже болду, всё болуп калганда. Эми ар бир үй бүлөдө эле болот го ошондой учурчу. Бири-бирин көргүсү келбей калган, түшүнбөстүк. Ошондой учурда ажырашабыз дегенде эртеси күнү эмеде ойгонуп калышат. Анан ошол жакта окуянын баары болот да. Бизди ажыраштырганга аракет кылышат. Биз жаш кез болобуз Нуркул экөөбүз. Бизге келишип, короче, ушундай историялар болот. Сонун концовка менен бүтөт да. Классно, күтөбүз, сөзсүз күтөбүз. Бирок чын эле сен айткандай идеальный состав болот. Это просто коллаборация года болот да.